Соңғы 2 айда миңдеген неміс жарандары Европадағы ковид чектөсінен қатшып, Парагвайға көчіп келгенде BBC-нің иліктөсінде анықталды. Европалықтардың түштік Америкаға жер которуысының пандемиядан да башқа себептері бар. Жаңы келгендер өз өлкөсүндө мусулман мигранттар менен жашоо ыңгайсыз болгондуктан деп, өздөрү Парагвайга мигрант болуп келгенин айтууда. BBC мандуу кызматынын карчысы Мар Пичил баяндайт. Парана дарыясынын жээгинде бириккен колониялар деп аталган немис конуштары 100 жылдан ашык убакыт мурда түзүлгөн. Бирок акыркы айларда Европадагы ковид эрежелери иммиграциянын жаңы толкунун жаратты. Учук ээри көрүнбөгөн чектөөлөр бизди диндар кылды. Акыры чыдабай калдык. Бул өз үйүңдө жүргөндөй сез дегенди билдирет. Бул жер акыркы айларда келген миңдеген немистер үчүн чындап эле өз үйү болуп калды. Бирок жергиликтүү мэр көчүп келгендердин көбүнүн Парагвай тууралуу туура эмес түшүнүктөрү кооптондурат дейт. La mayoría no está vacunada. Las que están entrando ahora. Жаңы келгендердин көбү эмдөөдөн өткөн эмес. Андыктан көптөгөн адамдар тынчсызданууда. Анткени пандемияда далай кишилердин өмүрү кыйылган. Алар мыйзам бар жерге келгенин билиши керек. Бул жакта эч кандай чектөөлөр жок дегенге болбойт. Que vienen a un lugar donde hay legislación y no es que no hay ninguna restricción, ¿verdad? Бирок бул иммиграциянын жаңы толкунуна жалгыз эле пандемия себеп болгон жок. 2015 жылдан бери Германияга 1,5 миллионго жакын мигрант жана качкын көчүп барган. Алардын көбү ислам динин тутунат. Менимче иммиграция жөнгө салыныш абзел. Канча кишиге кирүүгө уруксат берилерин пландап алуу зарыл. Биз бул боюнча өз сөзүбүздү айтышыбыз керек. Биздин тажрыйбабыз боюнча Парагвай христиан өлкөсү. Биз дагы христиан маданиятын карманабыз. Биз бул жерде көптөгөн адамдар менен таанышып, алар биз менен санаалаш экенин билдик. Бирок Германияда мындай эмес. Анткени жалпысынан мусулмандардын жүрүм-туруму ушунчалык чагымчылдыкка жакын. Балки муну тартпай эле коесуңар. Бир аз копулук болушу мүмкүн. Андай болушун каалабайбыз. Мусулмандар тууралуу айтып жаткандарым одоно болушу мүмкүн. Хана немистердин Парагвайда отурукташуусуна жардам берет. Ал жүзүн камерага көрсөткүсү келген жок. Немистердин жаңы толкунунун келүү себептери ар башка. Алар балдарын коргоосу келет. Алардын кыздары зордукталып, оронуп жүрбөгөндүктөн коомдук жайларда ачык эле зомбулукка туш болууда. Немис аялдары алар үчүн эч нерсеге арзыбайт. But that is a strong accusation. Бирок бул оор айыптоо. Сизде же аларда буга далил барбы? Жок, муну мага мекендештерим айтып берди. Парагвайдын иммигранттарды кабыл алуу боюнча узак тарыхы бар. Жергиликтүү тургундар жаңы келгендерге ачыкпыз, бирок кандайдыр бейкалыс жорумолдорго жол жок. Алар парагвайлыктарга туура келбейт дейт.